Нурпресстен жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Ар бир төрөлгөн наристе ата-эненин кубанычы, үй бүлөнүн бактысы гана болбостон мамлекеттин байлыгы жана келечеги. Ал эми алардын саламаттыгы мамлекет үчүн биринчи орунда болушу керек. Тилекке каршы ымыркай өлүмү менен аяктаган окуя Нарын облусунун Атбашы районунун гана эмес, бүтүн кыргыз элинин жүрөгүн титиретти. Дарыгерлердин шалакылыгы себеп болгон кезектеги окуя сот тармактарда кызуу талкууга алынууда. Бардыгы кызамыкка каршы эмдөөдөн башталган. Энесинин айтымында ымыркай 25 апрель күнү эмдөөдөн өткөн. Баланын табы көтөрүлүп, эртеси райондук ооруканага жаткырылган. Дарыгерлер оорунун так диагнозун аныктай албай, антибиотик сайып дарыларды улам алмаштырып отуруп, 4-күнү күнү ымыркай эмчек эме албай калганда Нарынга жөнөтүшүп, ал жактан комага түшүп калганда Бишкекке алып келишет. Наристе жалдагы ооруканада 4 күн жатып чарчап калган. Наристенин апасы сот тармак аркылуу президент Садыр Жапаровго кайрылып, өз кызматына кайдыгер мамиле кылган мед кызматкерлерге катуу чара көрүүнү суранган. Учурда иликтөө жүрүп жатканын Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Эксперттик комиссия соттук мед экспертизанын корутундусун күтүп жаткан. Ага кошумча Кара Суу айылынын медайымы иштен бошотулганы анык болду. Биз билгенибиздей, наристелердин өмүрүнө коркунуч туудурган бул биринчи окуя эмес. Дарыгерлердин мындай кайдыгерлигине мурдадагы күбө болуп келгенбиз. Акырында ким күнөөлүү деген суроо туулат. Көп жарандар дарыгерлердин орой жана кайдыгер мамилесине нааразы болуп, бул тармакта да тааныш тунуштар жана акча маселени чече турганын байма-бай айтып келишет. Айылдык медайымды жумуштан айдоо жана окуяга катышкан дарыгерлердин шалакылыгына чара көрүү менен гана маселе чечилип калабы же мында кызамыкка каршы эмдөөнү ишке ашырууда Саламаттыкты сактоо министрлигинин иш чарасы толук тыкыр изилденип, тиешелүү адамдар жоопкерчилигин моюнга алыш керекпи? Кыргызстандагы балдарга төлөнүүчү жөлөк пул 1200 сом экени баарыбызга маалым. Аны дагы бардык эмес, үйүндөгү менчиген буюм тайымын түгөлдөтүп отуруп, жетишпестикке чыкканы алары чындык. Ал эми эң төмөнкү жашоо минимумундагы пенсиянын өлчөмү болсо 1500 сом болуп турган чакта, кечээки коомчулукту бир эсе таң калтырса, бир эсе дүрбөлөңгө түшүргөн өлкөбүздөгү бир мыйзам ачыкка чыкты. Аталган мыйзам бизде эле эмес, жогорку кеңештин депутаттарынын дагы төбө чачын тик тургузду көрүнөт. Кептин баары 2022 жылы иш учурунда жол кырсыгынан каза болгон прокурорго төлөнүп берилүүчү кенемтенин өлчөмү тууралуу болууда. Көрсө мындай кенемте бир гана прокурорго эмес, укук коргоо органдарынын бардык кызматкерлерине төлөнөрү ачык болду. Мындай маалыматты башкы прокуратурадан беришти. Өткөн жылдын сентябрь айында элибизди беймазага салган Тажикстандын кол салуусунда расмий маалымат боюнча жарадарларды эске албаганда 48 жоокер, 15 жай тургун каза болгон. Өкмөт тарабынан курман болгон жоокерлердин үй бүлөлөрүнө 1 миллиондон 3 миллионго чейин кенемте төлөнүп жана батир берилери каралган эле. Жыйынтыктап айта турган болсок, мыйзамдын адилетсиздигиби же буга социалдык теңсиздик деп карасак болобу? Ошондо 48 жоокердин кенемтеси каза болгон 2 прокурордун кенемтесине барабар болуп калабы? Анда аталган мыйзам кимдер тарабынан жана кимдердин пайдасы үчүн иштелип чыккан? Чүй облусунун Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу Ак Ордо конушунун жашоочулары жашап жаткан жерлерин мыйзамдаштыруу иши жай жүрүп жаткандыгын айтышып чыгышкан. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө бул коңгуроо жеткендиктен 15 апрелде Сокулук районунун башчысынын орун басары жана тиешелүү мекеменин кызматкерлери элдерди чогултуп жүрүп жаткан иштин кечеңдеши боюнча түшүндүрүп бергенге аракет кылышты. Бирок жергиликтүү жашоочулар жолугушуу болгон сайын мурдагы эле жооптор айтылганына нааразы болушуп, берилген кызыл китепке тиешелүү код коюлуп калганы боюнча түшүнбөстүк болуп жатканын айтышты. Себеби кызыл китеп алган соң менчик укугуна ээ болгонуна карабастан жерин сата албай же банктан насыя ала алышпайт. Бул боюнча чогулган жергиликтүү элдин жана тиешелүү кызматкерлердин жообун кабарчыбыз жеринде угуп келди. Сиздин келгенге бир ай болду, туура. Бирок мурунку эле сиздин мурунку орун басары, сиздин мурунку жетекчи айтып келген сөз менен келип атасыңар да. Губернаторду алмаштырды. Сиз сотко кайрылса деген 15 миң киши канча жыл сотто жатты, билесизби мындай? Өзүң ойлосоңуз канча жыл аягычы? Аягы өлүп калат го, мисалы,
Мындай куру сөздөн тазадык деген жарандар жылыш байкалбай жатканын билдиришти. Анткени менен жергиликтүү бийлик иштеп жатабыз деп ишендиришүүдө. Президент бул аймакка барып кеткенине 6 айдын жүзү болду. Ошондуктан өлкө башчысынын тапшырмасын бурмалабай так аткарылса гана ордуна келет деп эсептешет. Биздики деген мына 6 айдын жүзү болду. Садыр Жапаров келип кеткенден бери. Дагы деле акимиятка чуркап атабыз, кайра эле чуркап атабыз. Кайра эле келип ченеп атат. Мен түшүнбөй койдум, эмнени ченеп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич айтты. Ошолор 15 жыл мурун сатып кетиптир. Эми ошолорго кызыл китеп чыгарып бергиле дегенде жобону эмнеге өзгөртүп, президенттин сөзү артка кайтабы? Туруп деген айтылган. Артка кайтабы? Президенттин сөзү артка кайтса анда айткыла, президент сөзүн аткарбайбыз деп мына госрегистр айттым, айыл өкмөт айткыла, сиз айткыла, аким айтсын, анан кийин ошондой болот да. Анан жөн эле президенттин эмесин жолдон буруй атасыз да. 15 жыл мурда ар кандай себептерден үй салып жашап жаткан жерлерине толук кандуу документ ала албай жатышына жогорку жакта иштеген айрым жарандар да кызыктар экенин билдиришти. Жергиликтүү жарандардын айтымында кезинде Чүй областтык сот департаментинде эмгектенип келген Болоткан Дүйшеналиевдин атына ташты. Саткан адамдар менен эч кандай доолор жок. Алар алган адамдар дагы уланда доосу жок. Ортодон эле жана Дүйшеналиев Болоткан деген адам ошол жана Темиров улан менен карызы бар экен. Ошонун эсебинен ал киши ошол жана 2,5 гектар жеринин сот аркылуу арестке коюп койгон экен. Бүгүнкү күндө ошону китебин өткөрүп бер десек, өткөрбөй атат. Азыр мына мен бүгүнкү күндө эле мына бүгүнкү числода азыр Болотканга чалсам, айтты, мага десеңер, не кылсаңар ошогула мени эч кандай эме менен коркута албайсыңар, үркүтө албайсыңар, билгениңерди кылгыла, мага асманды таштай бергиле деди. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге канчалаган видеолорду, канчалаган эмелерди YouTube'дан да кетирдик, башка жактан да кетирдик, сизге жетпеди. Ат аталган соң Болоткан Дүйшеналиев ким деп кызыгып карап көрсөк, чындыгында сокулукта иштегенин. Ал эми президенттик шайлоодо учурдагы өлкө башчысынын штабында, андан соң сотторду тандоо кеңешинде, бүгүнкү күнү болсо Ысык Көл областында судья болуп эмгектенерин билдик. Бирок өзү менен байланыша албагандыктан бул жактагы жашоочулардын телефонун аркылуу сүйлөшкөн сөздөрүнүн жообун алып берүүнү туура көрдүк. Сизден бир мына акыркы өтүнүчүбүз да болот экен. Мени коркутпагыла акылай. Жок, коркуткандан болот экен. Сиз өткөрүп берем керек болот чын. Мен коркутпагылачы. Закон мен тараптан белем. Эмнени кылбасаң? Болот экен. Сөгүнбөй сүйлөп, болот экен. Мен сизди кызматтагы киши деп жакшынакай сый менен сүйлөп атам. Каалааңыздар бар. Атка минерлердин мындай маданиятсыз сөздөрү албетте көпчүлүктүн кыжырын келтирбей койбойт. Деги эле ак өргө конушунун жашоочулары аңгектен качсаң дөңгөккө деген абалга түшүп калгандай. Айтайын дегенибиз, өлкө башчысы 27-доктомду жокко чыгаруу боюнча тапшырма бергени менен кайра эле башкача жол менен кызыл китеп ээсин колу бутун байлап койгондой. Сатканга, бирөөгө бергенге дарение же болбосо башка бирөөгө өткөрүп бергенге сенин укуңар чектелип калат. Жок, техпаспорт менен кызыл китеп, кол кандуу кызыл. Анын негизинде силер өзүңөргө техпаспорт кыласыңар, башкасын бар, бүт мыйзамдуу документтериңерди кыласыңар. Кийин эгер силер кийин жер ээси менен табышып, сөз табышып, ал ооба мен макулдугун берейинчи эми сага деп баары бир кызыл китебиңди алып тур деп берген болсо, силерде ошол чектөө алынат. Сиздерди ошол үлүш ээсинин укугун таза жок кылып салып, ана сиздерге берсек, балким баш мыйзам тебеленди деп ушундай суроо берсек болот. Берде ошол үлүш ээсинин да укугу катталып. Ушу жерде алган жана үлүш ээсинен сатып алып, ошондо мыйзамдаштырып ошонун укугу катталды. Талканбаев деген бул сатып туруп жана Света өлүп калды. Андан кийин баласы өлүп калды. Эми келини дагы баласы алып алып туруп бизге бербей атат. Же үлүш ээси. Үлүш ээси болуп каттылар эми. Өздөрү өлүп калган, акчаны алып алышкан. Эми эл күйүп атпайбы, акчаны берип алып, жер сатып алып, эми күйүп атып, дагы акча дейт да, барсаң. Ак Ордо жашоочуларынын көйгөйлөрү жаңы жетекчилердин келиши менен ылдамдап чечилеби, же адатка айлангандай чубактын кунундай чубалып узарып кетеби, аны бир гана убакыт көргөзөт. Бирок бизге жеткен маалыматтарга караганда жогорудагы ат аталган судьядан тышкары бир топ чиновниктердин кызыкчылыгы тоскоолдук жаратып жаткандай. Оштогу Эркештам унаа жол көзөмөл өткөрүү жайында жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына мыйзамсыз акча чогулткандардын ишине бөгөт коюлду. УКМКдан билдиргендей, Д деп аталган ЖЧК менен А акционердик кому чек ара кызматынын жооптуу кызматкерлери менен жең учунан сүйлөшүп алып, аталган бекет аркылуу тоскоолдуксуз жүк алып өтүүсү үчүн айдоочулардан мыйзамсыз акча чогултуу менен алектенген. Кезекке тургузуу үчүн ар бир айдоочудан 1000 сом жана контейнерлер менен жабдууларды жүктөө үчүн
үчүн крандарды колдонуу үчүн $100 мажбурлап алышкан. Мындай мыйзамсыз иштердин жыйынтыгында мамлекетке 14 миллион сом өлчөмүндө зыян келтирилгени аныкталып, анын орду толтурулду. Учурда аталган эки уюмдун иши токтотулду. Чек ара кызматкерлерине карата тергөө иштери уланууда. Президенттин администрациясы ЖМКлар жөнүндөгү мыйзам долбоорун 15 майда 5 вариантын коомчулукка алып чыкты. Эскерте кетсек, 5 декабрда 20 кишиден турган Мурат Окушев баш болгон жумушчу топ түзүлгөн. Андан бери бул долбоордун бир нече вариант иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук орток пикирге келе алган жок. Бул жолку вариантыдагы көз карандысыз юристтер, журналисттер жана медиа өкүлдөрү өздөрүнүн сунуштары эске алынбаганын айтып нааразы болушууда. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.